Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Кайтарым байланыш. БКМ контракт 38 тайпасы баланы мектепке даярдасабак. Окутуучу Досалиева Мунайым, студент Боронбаева Айгүл. Саламатсызбы? Бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстанга саякат. Сабактын максаты бул Кыргызстан жөнүндө жалпы түшүнүк алышат, теманы түшүндүрүп, өз оюн кенен билдирүүгө көнүгүшөт. Бири-биринин сөзүн уга билүүгө, сабырдуулукка, эмгекчилдикке үйрөнүшөт. Күтүлүүчү натыйжа компетенттүүлүгү коюлат. Сабагыбыздын жабдылышы оку китеби жана сүрөттөр менен коштолот. Ал эми сабагыбыздын усулу өзеги жана практикалык болуп өтөт. Ушул сабакка көрсөтмө куралдар, видеолор. Темабыз Кыргызстанга саякат. Балдар, мекен деген сөздү укканда оюңарга биринчи эмне келет? Туура, бул сөз биз жашаган чөйрөнү элестетет эмеспи? Кана балдар, силер мекен жөнүндө эмнелерди билесиңер? Азаматсыңар балдар. Мекен бул биз туулуп өскөн жер. Ата энебиз, чоң ата, чоң энебиз, ата бабабыз жашап өскөн жер. Кана балдар, ойлонгулачы, мекен кайсыл жерден башталат? Мекен Астанадан башталат деп коюшат. Демек, ата мекен үйүбүздүн, айылыбыздын, өлкөбүздүн кире беришинен башталат. Ал эми туулган айылыбызды кичи мекен деп коет эмеспизби? Бирок баарыбыздын бир эле Кыргызстан деген мекенибиз бар. Кыргызстан абдан тоолуу өлкө. Кайда барба бардык тараптан тоолорду көрүүгө болот. Тоолордон болсо гүлдөрдү, арча дарактарды жана дагы эмгекчил, меймандос кыргыз элин жолуктурабыз. Элибизде мындай сөз бар: туулган жердин топурагы алтын. Андыктан туулган жерибизди биз дагы көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек. Биздин өлкөбүз көп улуттуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Биздин өлкөдө 50дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашашат. Жаңы конституция боюнча Кыргыз Республикасы эгемендүү демократиялык мамлекет болуп эсептелинет. Атырдай жыты буркурап, салкын жел согуп зыркырап, абасы таза, тунук суу, жайлоосу сонун Кыргыздын. Кайыштай тилип чымдарын, себип берет дандары, мол түшүм берген өстүрүп, жери сонун Кыргыздын. Балдар, силер дагы үйүңөрдөн ушундай ырларды, макал-лакаптарды жаттап келесиңер. Сабагыбыз аягына жетти, саламатта калгыла.